Taksi жамааты видеоды башында айтып өтүп кетейин. Шах парктан бизден электрондук путевой алып иштесеңиздер болот. 15 минутта подключение кылып беребиз. 15 минутта үйрөтүп коебуз. Алып ишти ура бересиңер жигиттер. Экранда номерди калтырып коюм. WhatsApp'тан жазгыла. Бир паста подключение кылып берет, үйрөтүп коет. Бар жокту кылып беребиз да и жумушка чыга бересиңер туугандар. Ишеничтүү, лишний өзүмүки, мен ачкам, ал бирөөдүкү эмес туугандар. Лично именно Шах парктан бизден аласыңар. Электронный бумажный эмес жигиттер. WhatsApp'тан байланыш кылабыз, бар жокту айтабыз. Ассаламу алейкум бекендештер, ассаламу алейкум туугандар. Азыр жумушту баштайбыз насип кылса. Көптөн бери видео тарта албай, жумушка чыга албай атам. Бүгүн иште бир силерге Москвада Яндекс таксиде канча иштесе болот. Москва такси жамааты көптөн бери видео тарта албай атам YouTube'га. Вакыт болбой, жумуштар көбөйүп, ошого видео тартыш деле кыйын болуп атат мен үчүн. Бүгүн мына жигиттер ночной смене чыгып алгам. Саат 7:08 болуптур уже, 7:30-8 болуп атат. Бүгүн тариф Комфорт Плюс мой районда иштейбиз туугандар. Мой районда мынантип коюп алган туугандар. Мына көрүп атасыңарбы мына. Ушул ичинден чыкпайм мына. Центр мына. Кандай коюп алгам? Процент туугандар, процент 1% эле алат. Короче, мой районду жабып алгам. Количество районду коюп алсаң, канча көп район койсоң, ошончо низкий комиссия болот. Приоритет 2 дейт. Мына карагыла. Минус 38 дейт принти заказ. Детский кресло, закон, ОСАГО, серебро, рейтинг, эксперт. Менде обклейка жок машинада билесиңер. Таксопарк үлүмдөн айдайм го. Таксопарк үлүмдөн рекламасы бар машинада. Ошого обклейка жок, Яндекстин рекламасы. Так, линия чыгып койдум жигиттер. Жумушту баштайбыз. Видеоду акыргача көрүп, лайктан басып, комментарий жазып койгула жигиттер. Арендеге машина издесеңиздер, билесиңер. Бизи таксопарк рүлүмдөн машина алсаңыздар болот. Номерди калтырып коем туугандар. Барып, таксопарктан машина алып, арендеге иштесеңиздер болот. Өзүм деле ошол жерде иштейм. Азыр экономдор дагы машина келип калыптыр. Азыр биз таксопаркта 4000 машина болуп кетиптир жигиттер. Экономдон баштап бизнеске чейин билесиңер, бизнеске машина бар. Ошол экранда номерге чалгыла, машина алып мен чогуу иштегиле жамаат. Биз кеттик, жумушту баштайлы. Видео до конца көрүп тургула. Мына биринчи заказда берип атат туугандар, 200 метрден тариф Комфорт Плюс. Без коэффициент, конечно. Билбейм, мына не навигатор катып атат. Без коэффициент, но айла жок туугандар. Иштеш керек. Без коэффициент болсо деле навигатор ушинтип катып атат да, арагыла кайсы жерге бериптир. Мой районда жакшы да көрүп турасың туугандар, кайсы жерге. Мына Казанский вокзал, ТТК, Бауманская улица бериптир, метро жакка. Мына карагыла навигатор ушинтип иштебей калат да. Кеттик. Бара-бара өнөрлөрүң чыгып, араң турсам иштен мыт чыгып, алыстатпайт койда чыгын, майдаланып кетелекте чер чыгып, көркөн өтпөй жөн турчу, каның кайнап жатканда, суроолоруң үч бурчтук, хайып таппай калганда, түлкү болуп айнагандай бул жагың, күнүп токтоно албай мештеген сайын, күмөн санапай куш неге курады, балким бирөө таасир этип турады, жамалың, таза берме. Дагы бир заказ жигиттер. 22 минут. 940 сом. Коэффициент нак болуп атат. Коэффициент жок, короче, пятница. Эми башталат го дейм, саат 9 болду мына. 12ден кийин башталып калат го дейм. Ушундай. Экинчи заказ. Мой район жакшы экен туугандар. Мой район жагып туруп 1% алат экен. Канча көп районду выбирать этсеңер, ошончо процент азаят экен, 1ге чейин түшөт экен.
ошол 1% мен вообще мощный го жигиттер. Москвада суук түшүп туугандар. Нантип теректер уже мына карагыла саргайып калды го. Саргайып уже мына көрсөңөр. Мощный болуп калды уже погода. Заказ бербей атат. Пока заказ бербей атат туугандар. Не кылып турсак? Кайсыл жерде күтүп турсам, а? Эки заказ 1240 сом иштептим. 1244. Коэффициент кичине жанып калыптыр эми. Кичине жанып калыптыр. Динадан чыгып койдум туугандар. Кичине свежий воздух кылып. Мына жетим адреналинди иче берип бир күн жүрөк кармайт го дейм. Таштап берейинчи. Бир күн жүрөк кармайт го дейм туугандар. Мына машина. Шторка бар эле жигиттер, шторканы чечип койдум. Мына жамыр жанганда кичине кыйын болуп атат мына. Шторка бар 2 штук. Көрүнүп атабы? А так машина мощный турат, а жигиттер? Машина чёткий. Анан байкайсыңарбы, мынандай желтый номер болот го Москвада. Ушундай желтый номерди ГАИ токтотпойт. Баягындай белый номер болсо ГАИ токтотуп тойгузат. Нангала погода мощный болуп атат, чёткий болуп атат. Кеттик, ишти баштайлы. Комфорт плюс билен мынантип 5 коэффициент заказ бердат. Эми не кылабыз, эми айла жок да. Кайсыл жер экен? Высокая улица 13 дейт го. 21 километр 34 минут. Дагы бир заказ жигиттер. 28 минут. 1092 сом, 91 сом. Так, кеттик, дагы бир заказ берген. Жакшы эле болуп атат. Мына Мой районунда жакшы заказ берет окшойт, Мен Мой районунда иштебейт элем. Бир Мой районунда иштеп көргүлө да туугандар. Жакшы заказ берет экен. Или мага ошондой берип атабы билбейм. Анан бир суроо да силерге. Ушу таксиде иштеп, именно таксиде иштеп болуп кеткендерди көрдүңөрбү туугандар? Мен көрбөдүм. Таксиде иштеп туруп башка бизнес ачып туруп болуп кеткендерди көрдүм. Например, таксопарк ачып. А так именно ушул водитель болуп иштеп күнүнө одно и то же катаешься да болуп кеткендерди көрдүңөрбү? Мен көрбөдүм туугандар андай адамды. Көрсөңөр комментарий жазып койгула. Жүрө бербей бир бизнес ачабыз окшойт, биз деле адамбыз го, жакшы жашайбыз келет. Жүрө беребиз ушинтип туугандар. Главное тегиз жүрө береликчи, Кудайым берет да бир нерсе болот да туугандар. Берип атат го, иштеп атабыз. Налыбайм. Анан көп айтып атат, чака сен не видеодон налып бересиң? Сен видеодон не жаман сүйлөп бересиң? Такси болуп айтат, андай мындай. Жигиттер, YouTube системасын билбесеңер, сурабай эле, жазбай эле кое бергиле. YouTube системада элди, подписчиктерди бир неме менен кызыктырыш керек да. Серьезный болуп сүйлөп, иш жакшы болуп атат, сонун иштедим десем, ошондо жаман дейсиңер. Иш болбой атат, жаман десем, сен налып бересиң де. Силерге өзү кантип жаксам болот туугандар? Не кылып жагайын силерге, мына айткылачы. Силерге билбей калдым кантип жагышты. Эми болгону айтыш керек да. Иш болбосо болбоду деп налайм да. Иш болсо болду деп айтам. Эми мен видеодо ошондоймун туугандар. Өзүмө кандайдыр налып көрсөтүшүм мүмкүн. Ар бир адамда өзүнүн образы бар. Интерес болот. Силерге интерес. Ошонтип образ кармайм. Ата жашөөдө налыбайм жигиттер. Красавчик вообще сонун бар жок. Заказдагы келип калдым. Канай жетти мына клиент.
клиент жок го. Жетимдерге пятница, суббота болбосун да мына дагы видео тартып атат окшойт. Мынаны карагыла. Кана биздин клиент. Жетимдер аттарды көрбөгөн да мынаны. О, итимен чыгып калды го. Buna nege bu yer öçürüp kafe mi deyim de? Ecemi dağı alıp geldik tuğanlar. Yarım saat. Cidden at koyun çele başkaça olup. 1303 son deydi. Buna klientlerge sizler atsenki koyuyorsunlar o. Men вообще оценки койбойм клиенттерге. Comfort Plus 1.74 менен 23 мүнөт центрге дагы келип калдык туугандар. Центрге келип калдык. 950 сом. Центрге келип калдык. Так. Солго жүрөт экенбиз, а? Центр сонуна карагыла, зерикпейсиң да Москвада. Жетим курсагым ачып кетти. Саат канча болуптур? 11 болайын дептір. Курсак ачты туғандар. Азымда заказ таштап bir чай пай ичейин ба. Бүгүн жакшы болуп атат, коэффициент башталды туғандар мына. Коэффициент башталды. Анан только комфорт плюс мен иштеп атам. Комфорт вообще жакпай атам. 8 километр 16 минут. Нормальный. Ушул заказ таштап чай пай ичейин ба. Безинде эле поезд келип атат. Анан мына Camry 289 000 болчу пробег. Мына карагыла, билбейм, 585 болуп калды го. Неге bunday болуп калды, түшүнбөй атам. Мен бир немени басып койдумбу? Camry 2021 500 пробег, жаңы машина болуп калды го. Тагалар турат мына жерде экөө жетимби? Kettik. Ekön alıp geldim. 15 minut. 15 minut 1125 son. Жақсы oldu ya 15 minutda. Center'da kızıp otat tuğanlar. Center kızıp otat. No, kursak açıp bolubay kaldı. Hayta bu şavarma jeyiş gerek boltat. Kursak açıp bolubay kaldı o. Короче, tuğanlar kursak toygizip otam. Говядина. Мощный. Туғандар курсак тойду. Мына жерден Паша жөнөр деген. Өтө мощный кылат экен. Алла сон жерлей экен, а? Курсак тойгондон кийин бир кичинекай Red Bull уруп коебуз да. Жумушту баштайбыз жигиттер. Кеттик. Короче, туғандар мынандай алдым да. Билин, жаман көздү алат экен. Просто кечеси видео тартканда жакшы нерсе экен. Мына бетке дагы чыгып туруп бойдоктор көрбөйсүздөр, мага чыга берет да. Короче, заказ күтө элем, заказ атмен болуп кетти го. Курсак тойду, зынт болду курсак. Эми мындан бирди уруп алайык жигиттер. Бон только ичкенде билет. Мощный, а? Чоткий заряжаться кылып алдым туганда. Өзү жетим жакшы нерсе эмес, бу өлтүрөт жигерди. Жигер мынаны иче берсең жигериң өлөт. Но все равно бир ичсең бир башкача болосуңар, расслабонда, мындай. Өзү bundan көрө арак ичкен жакшы жигиттер. Бу вообще билем жамандыгын, билем. Айтпагыла, жазбагыла, билем. Все равно жетти мына ичкин келет да кандайдыр мындай. Мына ичип болсаң мындай настроениең көтөрүлүп, заряжаться болуп, өз кайфы өзү жарым саат келе жетет. Жарым саат кайф кыласың, жарым сааттан кийин түгөйт. Эми расслабонда отурабыз заказ күтүп.
Moy rayonundamын туугандар. Заказ бербей атат. Здание. Жинди болуп калганбы? Экөөсүнүн эле. Нам дальше дейт. Куда? Куда дальше? Там все закрыто десем. Ой, извините деп коет. Ай, жетимде. 7 минут 500 сом, короче. Да, bir заказ алып келдим. 120 кило адамды алып келдим. 27 минут 1,5 миң. 27 минут 1498. Короче, 1,5 миң. Эми бензин түгөнүптүр туугандар. Бензин издейли, а? Так, туугандар, келдим мына дос балам алып келдим азыр заправкага. Досум деле таксопарк рулимни айдайт, көрүп атасыңар, а? Азыр билбейбиз, заправкаданбы, башка нерседенби тартып келдим, короче, мына. Заправкаданбы, суу алып ал. Юсуп. Адреналин маленький, адреналин. Досум суу алып берем дейт го. Точно билбейм, заправкаданбы, заправкадан эмес. Азыр көрөбүз да. Если заправкадан эмес болсо, да, возьми. Если заправкадан болбосо, таксопаркка барып машинаны таштайбыз жигиттер. Меники дагы билесиңер, а мына таксопарк рулим. Мени Камрим зынтат жигиттер, лебой машинаны, даже фурон дагы тартат бул Камри. Жүрбейт ат да, билбейм, эмнеге жүрбейт азыр. Заправка кылайлычы, анан билинет да. Карагыла мына. Мына зажигание, холостой. Мына эчтеке жок туугандар. Мына. Эчтеке жок. Эчтеке жок. Даже моторуң зажигание алинде жүрбейт ат да. Заправка кылайлыкчы туугандар. Потом посмотрим. Азыр заправканы кылабыз. Если болбой калса таксопаркка таштайбыз. Болсом көрөбүз да. Машинабыз кандай экен, нормальный эле? Нормальный. Мен Камри жигиттер. Даже фурон, тракторден тартат. Эркек чайпат. 2-2. 5 сом куйдуңбу? Кет, давай. Текширип көрөлүкчү. Бисмилла. Досум жакшы да мына карагыла. Ушинтип, досуңар көчөдө калып кетсе, полет тезип койбогула жигиттер. Жардам берип тургула. Биз жардам бербесек, башка Москвада ким жардам берет? Бисмилла деп туруп көрөбүз да азыр гана. Досум бензинден экен да бунун. Бензинден экен да досум. Бензинден экен. Блин, ушунча вахима кылып таштады, үй деп. Мунаны четиш керек эми? Мунаны четчими? Анан таксопарк чалып тур туугандар бүгүн. Чалып шаха дейт. Десем, пипести косячник дейт. Неге мен косячникми, не болду десем, 20 миң штрафың болуп кетти дейт таксопаркта. Кандай штраф десем, полоса, автобусный полоса кирпич жерлерден айдаппын, 20 миң болуп кетти. Уф, дедим анан чалып, ты меня, братан, дедим, настроение весь испортил, дедим. Жүрө бериппин да штраф келбей атат деп, айда бериппин да машинаны сүйүнүп алып. Жетим, ушул жетпей атат делем. Не кылам эми, айла жокта иштеп төлөйм да туугандар эми. Не кылам башка, туурабы? Төлөйм да. Мына эшекте иштеп төлөйм туугандар. Анан мына ушундай таксиде ушундай косяктар бар туугандар. Силер 15 миң, 20 миң иштеп атасыңар, таксилер болуп кеттиңер деп айтпагыла. Ушинтип штраф деле бир келет. Анан иштеп бир штрафка төлөйсүң да. Мына 2 күн эми күнүнө 10 миңден иштесем, 2 күн 10 миңден иштеп, эшекте мынаны төлөшүм керек туугандар эми.
ушундай минустары ham болот таксиде. 20 миң. 20 миң та ошо оңойбу азыр, кыйын болуп атат туугандар. Сүйлөп коюш эле оңой аны төлөш кыйын. Заказ бердим. Коэффициент эле кыйрайтпай атат. Азыр 1.00 коэффициент берди. Ладно, кеттик. Мына клиент бар го туугандар. Ушундай сөкүп келдим, 25 мүнөт болуп кетти. 14 мүнөт, 13 мүнөттө жетип келет элем. 780 сом. Неге дебейсиңерби? Өзүм урушуп келдим. Навигатор вообще иштебей койду да. Блин, съезден өтүп кетип калыпмын да. 7 километр жүрүп, 7 километрден разворот кылып, блин. Ушундай клиентти ичимде сөкүп келдим да, нафиг дейм такси заказ ал деп. Навигатор совсем иштебей койду туугандар. Просто катып калдым мына бар го, мына карагыла, дагы эле катып турабы, не беле. Мына карагыла. Мындай тумалак болуп калды. Иштебей койду, каяка жүрүштү билбейм, каяка айдашты билбейм. Вообще тупить этип калдым да, навигатор иштебесе болбойт экен Москвада. Кыйналып кеттим жигиттер. Акыры бир неме кылып издеп таптым да навигатор менчи. Таап иштеттим. Клиентти ичимде ушундай сөгүп атам, ушундай урушуп атам. Айтпагыла, вообще нерв болуп кеттим клиент алып келгенче. Не кылайын эми? Навигатор блин, той зат окшойт бул Москвада. Жетимдерге түшүнбейсиң, аялбы, эркекпи? Азыр алып келдим да, баякындайды. 15 минут жигиттер Новый Арбатка. 1000 сом. 1015 сом. Эркекпи, аялбы түшүнбейсиң. Дегендер деген экен. Эркек да, короче. Аялга окшоп алыптыр. Не деп коет? Ошондой эле жаман көбөйүп кетип атат да, мага последнее время жаман көп чыгып атат да. Не деп коет? Если грубо сказать, гей деп коё, ошондойлор. Жаман көбөйүп кетип атат Москвада ушундойлорчу. Москвада жаман көбөйүп кетип. Силерге дагы чыгабы туугандар? Чыкса жазып койгулачы. Өзүнчө жасанып алыптыр го, вообще сулуу болуп. Жасанып алыптыр. Короче, жигиттер, саат 5 болду, дагы бир заказ берген. Азыр көрөбүз, эсче ушул заказды таштап үйгө кетип калам. Доход 13 миң болду пока что. Азыр мына заказды таштасам билбейм. 17 километр 16 минут дейт. 1000 сом болсо 14 жакын болуп калат экен да. 16 минут 725 сом. Saat 5:30 болду туугандар. Заказ берсе берди, бербесе үйгө кетип калам эми. Uyku келдат. Короче, 8'de чыккам кеч. 5:30 чейин чыдапмын. Даже 12 саат иштебедим да. Не кылсак, ойлонуш керек. Надо думать, брат мой, думать надо. Посмотрим сейчас. Так, 13 минут, 14 минут, 976 сом. По деламды ezip койгом да туугандар, домойго. Дагы 24 минут калыптыр по делам. Так, туугандар, общий иштегеним 10 саат иштеппин. Ал 10 саат ичинде досум алдыга бардым, бензин түгөп калыптыр, заправкага ал машинасы менен чогуу бардым, туда-сюда. Короче, билбейм, общий 8 саат иштедим да, общий 8 саат иштедим. Анан общий доход мына жерде 14 миң болуптур туугандар.
комиссияны Яндекс келтирип атат. 8 саатта 14 000 нормальный. 14 000 нормальный, тугандар, мощный. И еще что там хотел сказать. Үйге кеттім. Үйге барып бес алып уктайм. Обедтен кейін чыгабыз жумушка. Видео ушундай. Такси жамааты ким до конца көрген болсо от души рахмат. Москвадан ысык салам. Кыргызстан, Өзбекистан, Тажикстан ким мени бардык жерден көрөт, билем, сезем. Статистиканы көрөбүз да. Анан шаха доход көргүзбөйсүнбү, ал сөзүңө ишенбейбиз дегендерге жигиттер, доход көргүзбөйм. Силерге эмес, ушундай адамдар дагы чыгып калтат. Доход көргүзсөң жаман көрөт, доход көргүзбөсөң ишенбейбиз дейт. Ишенип койгула. Ошол акчаны иштедим. Мен макталып эмне кылам мына жерде азыр? Мынча иштеп жүрдүм деп. Нормальный. Мага жетет, тугандар. Барып эми уктап, обедтен кийин жумушка чыгабыз, такси жамааты. Ойлонуп, келсемби, келбесемби дегендерге совет. Ойлонбогула жигиттер, сезон башталды Яндекста. Сезон башталды. Коэффициент жанышты баштады уже бир жума 10 күндөн кийин кар жагат жигиттер. Москвада кар жаады, сразу сезон уже таксида башталып, жумуш жакшы болуп калат. Ушундай. Мына не утат? Ассаламу алейкум. Кийинки видеодо жолугабыз.